Эми бүгүнкү күндө коомчулуктун күткөн дагы бир суроосу, ошого жооп берип кетиңиз. Бүгүнкү күндөгү өчүрүүлөр канчага чейин созулушу мүмкүн эми? Бул боюнча, өчүрүү боюнча, график боюнча мисал катары суроо берип калдыңыз эле, мен азыр ошону тактап койдум. График боюнча мисал айтып коеюнчу, биз мына алыскы райондорубуздун дагы бир эле мисал катары мен Токтогул РЭСи боюнча маалымат берип коеюн. Токтогул РЭСинде мисал катары ала турган болсок, мына саат 7ден баштап, саркы саат 7ден 9га чейин айылдардан бери жазып койдук бул жерде. Үчтерек айылы, Саргат айылы, Каражыгач айылы, Үчтерек, Өзгөрүш, Шайык, Ташкечүү айылдарында саат 7ден 9га чейин өчүрүлөт. Бул эртеңки күндүн маселесин айтып атабыз. Андан сырткары ошондой эле 9дан 11ге чейин ошол эле Токтогул боюнча айтып атам да, Нанай, Шайык, Акчар, Чоңко, Алмамат, Жетиген, Такталы, Кызыл Урбан, Ичке Сай, Бууракан деген айылдарда 9дан 11ге чейин өчүрүлөт. Ушундай эле 11ден 1ге чейин Торкент, Көтөрмө, Торкент кайра эле ушул айылдар. Ал эми 1ден баштап 3кө чейин Тоолук айылы, Сарыкамыш айылы, Алмалуу айылы, Белал айылы деп ушундай графиктер түзүп койдук да. Бул эми баягы элдин арасында түзүлүп аткан суроолорго мен ойлойм, ушул биздин графиктерибиздин негизине жумуш алып барсак, элдин арасында суроо деле азайса керек деп ойлойм да. Анан сиз берген сурооңузга качанга чейин мындай уланат дегениңиз, биз мына азыркы графиктер элге таратылды, элге берилди. Бул деген сөзсүз түрдө эле 100%га ушул график менен биз баягы ашыкча жүктөө болсо дагы болбосо дагы өчүрөбүз деген сөз эмес. Элге дагы ушуну түшүндүрүп коюшубуз керек. Мына кечегиге салыштырмалуу бүгүн күнүбүз жылый баштады. Биздин баягы берген анализдерибизге караганда бүгүн буюрса керектөөбүз кечегиге салыштырмалуу бүгүн азыраак болду. Мына күнүнө мисал катары айта турган болсок, бир суткалык керектөөдөн ала турган болсом, күнүнө 1,7 миллион киловатт саат уже азая баштады. Керектөө азайган сайын баягы биз графикке карабастан чектөөлөрүбүз биздики да азая баштайт. Эми азыр бир күндө 2 жолу өчүрүү болуп атат деген аймактар болуп атат. Андан сырткары дагы маалыматтар таркап атпайбы? 4-5 жолудан өчүрүлүп атат деген маалыматтарчы. Мына ушуну тактап кетиңизчи. Кай жерлерде ошондой өчүрүлүп атат? Бул боюнча 4-5 жолдан өчүрүү болот дегенге мен кошула албай турам, бирок себеби мындай да. Биз буга чейин графикти тактабаган маалда дагы, анализ кылып аткан маалда дагы эч кандай 4-5 жолдан өчүрүү болгон жок. Мен аны толук айта алам. Ал 4-5 жол болгон жерлерде болушу мүмкүн. Баягы биз азайтууларды жүргүзгөндөн кийин авариялык өчүрүү болуп калган болушу мүмкүн. Бул эмне себептен? Мына биз ошону өчүрүүгө успет этпей калсак, мына керектөө ушунчалык өсүп кеткен болсо, лимиттен ашыкча, жабдуулар нормасынан ашыкча иштеп кеткен болсо, керектүү болуп кеткен болсо, анда авариялык өчүрүү болуп калган болушу мүмкүн да. Бул адресин айтышыбыз керек да. Бирок бүгүнкү күндө биз мына максимально бир сутканын ичинде бир жерлерде 2 жолу же 3 жолудан кайра кайталанып аткан учурлар болду. Себеби биз болушунча сууктугуна байланыштуу 1 сааттан эле өчүрүүлөр болуп атты да. Кээде примерно алып карадык, биз баарын анализ кылып чыксак, 1 саат 15 мүнөт ар жерде ар түрдүү болуп турду да. Бул дагы биз деген алмаштырып аттык да. Бир көмөкчү ордонубузда бир эле фидерибизди 1 саат өчүргөн болсок, өчүрүү иштерин жүргүзүлгөн болсок, чектөөлөр боюнча. Ал эми сууктугуна байланыштуу ошол жерде тоом калбасын, оборудованиялар тоом калбасын, отоплениялар жок жерлерде тоом калбасын деген максатта кийин эле кайра эле 1 сааттан кийин жылдырууга туура келип атты. Булчу. Ошонун негизинде 2-3 жолудан кайталанып кетип аткандын эң бир мааниси ошол болчу да.